Кыргызстан дүйнөнүн бир бөлүгү. Көз карандысыз эгемендүү мамлекет. Мында 7 миллиондой киши жашайт. Бизде 100дөн ашуун улуттун өкүлдөрү жашашат. Баарыбыз Кыргызстандын бирдиктүү элин түзөбүз. Биз кыргызстандыкпыз деген идеяны туу тутушубуз керек. Кыргызстандын өнүгүшүнө, мамлекет катары өсүшүнө салым кошушубуз керек. Кыргызстандын жаратылышы кооз кен байлыктарга байырдуу. Келечек биздин колдо. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде 91-жылдын 31-августунда мамлекеттик көз карандысыздыгы жөнүндө декларация кабыл алынып, Кыргыз Республикасындагы көз карандысыз эгемендүү демократиялык мамлекет катары салтанаттуу жарыяланган. Кыргыз Республикасынын туусу Жогорку Кеңештин токтому менен 92-жылдын 3-мартында бекитилген. Эң биринчи 5-мартта көтөрүлгөн. Маанилүү символдордун автору Эмиль Айдарбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев, Маматбек Сыдыковдор. Биздин туу кызыл түстөгү кездемеден жасалган. Ортосунда күндүн тегиз деген 40 нуру чагылдырылган. Күндүн ортосунда кызыл тус менен боз үйдүн түндүгү тартылган. Кызыл өң эрдиктин жана кайраттуулуктун символу. Түндүк ата конуштун символу. Ал эми 40 нур байыркы 40 уруу элдин Кыргызстан мамлекетине бириккенин түшүндүрөт. Кыргыз Республикасынын герби биздин мамлекеттик символ. Бардык расмий документтерде жана мөрлөрдө чагылдырылган. Мамлекеттик герб кыргыз жарандарынын паспорттарына да түшүрүлгөн. Кыргыз Республикасынын герби 94-жылы 14-январда Жогорку Кеңештин токтому менен бекитилген. Авторлору Асейин Абдраев жана Садырбек Дубанаев. Мамлекеттик гербте тартылган канатын жайган ак шумкар мамлекеттин эркиндигинин символу. Алдыга умтулуу, бирешендик, көрө билгичтиктин жана тоолуу өлкөнү мекендеген кыргызстандыктардын бийик мүдөөсүн түшүндүрөт. Кыргызстандын бермети ысык көл, жаратылыштын кооздугунун символу, жашоонун жана энергиянын символу. Күндүн жана тоонун чокулары кыргыз элинин ак калпагына окшойт. Гербтин эки кырына түшүрүлгөн пахта менен буудай Кыргызстандын өсүмдүктөрдүн түрдүүлүгүн, ошондой эле биримдикти белгилейт. Кыргыз Республикасынын гимни Жогорку Кеңештин токтому менен 92-жылдын 18-декабрында бекитилген. Сөзүнүн авторлору Жалил Садыков, Шабданалы Кулуев, музыкасын Насыр Тавлесов менен Калый Молдобасановдор жазышкан. Кыргызстандын мамлекеттик гимни музыкалык поэтикалык чыгарма болуп саналат. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни музыкасы менен сөзү дал келгендей аткарылышы зарыл. Гимн президент кызматына дайындалганда, Кыргызстанга чет мамлекеттен келген расмий конокторду тосуу жана узатуу аземинде, мамлекеттик тууну көтөрүү мезгилинде жана башка расмий салтанаттарда аткарылат. Гимндин расмий аткарылышын угуп турган адамдар оң колун сол көкүрөгүнө коюп ордунан турушат. Эгерде тууну көтөрүп жатканда гимн менен коштолсо, ага катышып турган адамдар тууга карай түз турушат. Эркектер гимн аткарып жатканда баш кийимсиз туруусу керек.